y ancora non ci fosse svegliato come adesso. Украина куралдуу күчтөрү туткунга түшүп калган орус аскерлерин жарыялады. Бул тууралуу чет элдик телеграм каналдары билдирди. Маалыматка ылайык, 2 орус аскери колго түшкөн. Алардын өздүгү жана кызматы тууралуу маалымат берилген эмес. Туткундар өздөрүнүн куралдарын өткөрүп берген. Булак медиа центр кечи. Зеленский: Россия менен дип мамиле үзүлдү. Өлкөбүздү коргоо үчүн каалоочуларга курал беребиз. Бүгүн 24 февралда Украина президенти Владимир Зеленский брифинг өткөрүүдө. Зеленский өзүнүн кайрылуусунда Россия Федерациясы менен болгон дипломатиялык мамилелердин үзүлгөнүн билдирди. Ошондой эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн коргоо үчүн каалаган жарандарга курал бере турганын кошумчалады. Булак медиа центр кечи. Бишкектеги банктарда АКШ доллар кескин кымбаттап 94,9 сомго чыгып кетти. Мындан бир нече саат мурда 11:50дө сатып алуу 84,7, 84,8 сом, ал эми сатуу 84,9 сом эле. Азыр банктарда курс кескин секирик жасады. Булак медиа центр кечи. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев кызматтан кетти. Бүгүн 24 февралда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев мэрлик кызматтан бошотулду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары билдирди. Маалыматка ылайык, Айбек Жунушалиев кызматтан бошотулуп, ордуна Эмиль Абдыкадыров мэр болуп тайындалды. Булак медиа центр кечи. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери $6,000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда УКМКга жаран кайрылып, ички иштер министрдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери кылмыш ишине оң чечим чыгаруу үчүн $6,000 талап кылып жатканын айтып, аларга чара көрүүнү өтүнгөн. Факты боюнча УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин опузалап пара талап кылуу боюнча иш козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө факты тастыкталып, 2022 жылдын 22 февралында ички иштер министрдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана жаран пара алып жаткан жеринен кармалышты деп айтылат. Маалыматта шектөөлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Спутник кечи. Садыр Жапаров: колунда бары колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Бүгүн 24 февралда президент Садыр Жапаров Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Анда жаназада мал союуга тыюу салынат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн ушундай жарлык чыгаруу чечимин кабыл алдым. Бул жарлыкка ылайык кыргызстандыктардын баарына колунда бары колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Илгертеден бери жалпыбызга белгилүү болуп келгендей, өлүм чыккан үйдө той болуп жаткандай сезилет. Колунда жоктору бир бодо, колунда барлары 5тен бодо мал сойгон учурлар бүгүн дагы уланып келет. Жыйынтыгында азырдагы колунда жок үй бүлөлөр колунда барларга атаңдашып, куру намыска алдырып, саап ичип олтурган жалгыз уюн союп, жакынын акыркы сапарга узатып, натыйжада эч нерсеси жок олтуруп калган учурлар четинен кездешет. Ошондуктан кимибиз болбойлу барыбызга эреже бирдей болуп, жалпы эрежеге баш ийүүгө чакырам. Антпесек өлүм чыккан үйдө аза күтүүнүн ордуна казан эт кайнап, табак эт тартылып, той сыяктуу көрүнүштөр болуп жатканы бүгүн да болуп жатат. Ооба, бул жарлыкка каршы чыккандар дагы болду. Маселен, эмне үчүн менин атам 90го чыгып, акыркы сапарга кетип жатса, бир жылкы союп узатпашым керек дегендер чыкты. Бирок мындай жарандарыбыз азчылыкты гана түзөрүнө ишенем. Азчылык көпчүлүккө баш ийиши керек. Өзүмдүн башымдан өткөн бир мисалды айта кетейин. 2019 жылы туң уулум Дастан каза болгондо айылдан бир туугандарым чалып, 3 бодо даярдадык. Жетеби деп сурашты. Мен кереги жок, тооктагы сойбойсуңар деп эч нерсе сойдурбай койдум. Алар алыстан көп киши келет. Ачка кетиребизби? Сөз кылышат. Сөзгө калабыз деп мени ынандырганга аракет кылышты. Сөз кылса мени сөз кылышсын. Мен той берип жаткан жокмун. Мен аза күтүп жатам деп караманча каршы болдум.
жыйынтыгында 10 миңдей адам келип топурак салып кетишти. Эч ким эч кандай сөз деле кылган жок. Тескерисинчи, ушул туура эле болот экен деп кеткендер көпчүлүктү түздү. Ошондуктан бардык кыргызстандыктардан суранат элем, колдоп бериңиздер. Барыбыз бай кедей дебей, бирдей эрежеге өтөлү. Ал эми бул жарлыктын аткарылышын көзөмөлгө алууну жергиликтүү бийликтегилерден баштап ак үйдөгүлөргө чейин тапшырам. Жергиликтүү бийликтер, мектептин директорлорунан баштап, участкалык милициялар, айыл өкмөт, райондук мекемелердин жетекчилери, райондун акими, президенттин өкүлүнө чейин элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакындары же туугандары каза болгон үйдү катуу көзөмөлгө алышыңарды талап кылам. Жана ар бириңер жооп берериңерди эскертем, деди президент. Булак медиа центр кечи. Акылыңызды үйгө таштап келиңиз. 3 депутат Мадумаров менен кайым айтышты. Мадумаров кесиптештерине баа берип, аларга караганда мамлекетке көбүрөөк күйө турганын айтса, алар акыл үйрөтпөнү талап кылды. Парламентте УКМКнын ишмердүүлүгү тууралуу жаңы мыйзам долбоору каралып жатат. Депутат Адахан Мадумаров бул мыйзам долбоорлору 2018 жылы жазылганын айтып, андан бери конституция алмашып, кырдаал бир топ алмашканын белгиледи. Мындан улам ал демилгени артка кайтарып, кайра иштеп чыгууга жөнөтүүнү сунуштады. Ошол эле учурда эл өкүлдөрү Султанбай Айжигитов, Кундузбек Сулайманов, Балбак Түлөбаев, Жеңишбек Токторбаев кесиптешинин пикирине каршы болуп, бүгүн эле кароого чакырды. Андан соң Мадумаров кайрадан микрофонго чыкты. Мекен үчүн күйгөндөр, бул мыйзам кереги жок деп эч ким айткан жок. Мыйзам каккан казыктай болуп, иштеши керек деп айтам. Аны мунун кереги жок дегендей, бул соода эмес. Конституция мамлекеттин бүтүндөй эрежесин бекемдейт. Анын 59 беренесинде адам укуктары үзгүлтүксүз жана абсолюттук деп жазганбыз. Бул мыйзам долбоорунун 4 беренесинде УКМКга тыңшоого укук берүү жазылып турат. Дароо эле каршы болуп чыгасыңар. Мен сиздерге караганда көбүрөөк күйөм өлкөгө, мыйзамдуулукту, тартипти көбүрөөк талап кылам. Мамлекеттин күчтүү болушун каалайм, деди Мадумаров. Андан мурун сүйлөгөн эл өкүлдөрү кайра микрофонго чыгышты. Сулайманов кесиптешинен бир эле өзүн мамлекетке күйүп жаткандай көрсөтпөшүн суранды. Түлөбаев болсо залда отургандардын акыл эси, деңгээли бири-биринен ашса ашып, бирок кем калбай турганын белгиледи. Ал эми Токторбаев депутаттарга акыл үйрөтпөшүн талап кылды. Адахан мырзага айтарым, бизге мугалим болгонду токтотсо экен. Бул жерден Мадумаровдон башкасынын баары сабатсызбы? Мамлекетке бир эле ал күйөт бекен. Биз деле күйөбүз, публикага ойногонду токтотсунчу. Бул жерде отурган 88 депутаттын баары элдин элегинен өтүп келгенбиз. Акылыбыз жетиштүү. Мадумаровдун акылынын кереги жок. Акылыңызды үйгө таштап келиңиз, деди Токторбаев. Буга Мадумаров жооп берген жок. Отурган жеринен эле баш чайкап, силерге 5 деп какшыктады. Ошол маалда вице-спикер Улан Примов бири-бирине шек келтирбей сүйлөөгө чакырды. Учурда жогорку кеңеш УКМК тууралуу 5 мыйзам долбоорун пакети менен карап жатат. Алар төмөнкүлөр: Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө, терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө, чалгындоо жана контрчалгындоо ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Булак Спутник кечи.